Өрттөнгөнүнө 7 күн болсо дагы өрт минтеп дагы деле толугучу элек. Арка айылына баш бакканда эле айыл күйүк жыттанып калыптыр. Ал эми биз турган жер мотор майларын сатуучу дүкөн болгон. Бул катарда май куюучу бекеттен тарта 20га жакын дүкөндөр өрттөнгөн. Ал эми бул жердин кожоюнунун айтымында 3 миллион сомдон ашуун товарлары толугу менен күйүп кеткен. Чоңдору калыптыр. Жана башкаларını тоногон. Майдаларын алган. Кичинекей жанагы колго удобный транспортировкага оңдоруну алганда мына карабайсыз, биякта бар жок болгондо кругом полка болгон. Эчтеке калбаптыр. 5 жыл Москвада иштеп келип, ушул жерден кичине чек сатып алып, куруп иштеп атканмын. Мына жок. 3 миллион болбосо восстановить этиш кыйын да. Себеби бул запчастьтар основной ар жактан келет, кымбат да буларчы. Доллардын наркы өсөт, түшпөйт, өсөт. Кыйын восстановить этиш. Бул жакын 10 жылдык мээнет болчу. Айрым дүкөндөр өрттөлбөгөн, бирок эшиктери бузулуп тонолгон. Алардын бири тасмадагы дүң соода жайынын ээси. Бери дегенде 8 миллион сомдук азык-түлүк товарын жоготкон. Андан сырткары баалуу буюмдар дагы эсептеле элек. Ишкердин РСК банкынан айына 90 миң төлөөчү кредити бар. Жок дегенде насыяны төлөөнү убактылуу токтотуп турууну суранууда. Мына районда РСК банктан чоң суммада кредитибиз бар эле. Бир эмес 3 кредитибиз бар эле. Айга 90 миңден төлөйбүз да. Азыр эми билбейбиз кандай кылабыз, кандай жок. Мына документтерин тууралап жүрөбүз, кандай жардам берет бизге бийликтегилер түшүнбөй атабыз. Бирок мына эмеге азыр мародерствого эч кандай көңүл бурбай атат. Только күйгөнгө жардам беребиз деп атат. Азыр мындай эме кылганда кече минимальный эле 2 складтын эмесин эсептегенде магазин кошподук. Мына эшиктерди, айнектер сынган, буларды кошподук, холодильниктерди эсептебегенде 8 миллиондук ушерб болду. 2 подвалдын өзү эле да. А магазинде да жок дегенде 1,5-2 миллиондук товар бар эле да. Ушул эми биздики кайрылары ушу жогорку бийликтегилерге кичине болсо да жардам берсе ушул. Куралдуу кол салууда Арка айылынын 5 жаштагы тургуну Абидин сууга агып кетип каза тапкан болчу. Ал үй бүлөнүн дагы бир кайгысы бар. Жалгыз керешеси болгон 2 кабаттуу соода дүкөнү өрттөнгөн. Азадан башын көтөрө элек үй бүлө алдын ала 5-6 миллион сомдук чыгым деп болжолдошууда. Мален бул энди дүйнө табылат экен. Ошол күнү болсо биз муну менен болгонубуз жок. Биз о бала сууга түшүп өлдү, 5 жашар үлкөн болот экен баласы. Ошону менен болгонбуз да. Эленен садагылын унутуп кеттер эле. Ого ким неме кылат дейсиз? Бул дүйнө табылат. Кудай кааласа эл ынтымак, эл өз жардам берип жүрөт. Мен үстүнөн жардам берсин. Биз ыраазыбыз бардыга. Кыргыз өкмөтү Баткенди калыбына келтирүүгө 700 миллион сом бөлдү. Деген менен ал каражаттын ичинде материалдык чыгымдардын ордун толтуруу каралган эмес. Мындан улам ишкерлер өздөрү үнү жеткен жерге чейин кайрылып жатышканын айтышууда. Жергиликтүү бийлик дүкөндөрдүн чыгымдарын эсептөөчү атайын комиссия түзүлөөрүн, анын жыйынтык актысынын негизинде прокуратура кылмыш ишин козгоорун билдирген. Азыркы учурда жумуштун баштапкы этабы зыяндын көлөмүн аныктоо иштери жүрүп жатат. Белгилей кетсек, Лейлек районунун Арка айылындагы бул дүкөндөрдүн жогорку тарабында жол жээгин бойлоп катары менен жайгашкан 20 май куюучу бекети өрттөнгөн. Роза Акматжан кызы, Мирзат Нууманов, 7 канал, Лейлек району.